Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн бизде кыргыз тили сабагы. Сабак 2 класстар үчүн. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз кыргыздын улуттук баш кийимдери. Бүгүнкү сабакта силер улуттук баш кийимдердин түрлөрүн билесиңер, дан мүчөсүнүн варианттарын үйрөнөсүңөр, баш кийимди тебелебегенге тарбияланасыңар. Анда китеп дептерибизди алып чыгып, дептерибизге датаны жазабыз. 3 айынын 25 класс иши улуттук баш кийимдер. Кыргыз улуттук баш кийимдери 2 топко бөлүнөт. Эркектердин баш кийими, аялдардын баш кийими. Бул эркектердин баш кийимдери балдар. Калпак, малакай, тебетей. Мынакей балдар. Кыргыз элинин балдары, жигиттери, мырзалары ушул баш кийимдерди кийишет. Ак калпак. Баш кийимди кыргыздар өзгөчө сыйлашат. Аны жерге таштабайт. Чечкенде өйдө илип коюшат. Эркектер жылуу мезгилде ак калпак, кышында тебетей кийишет. Калпак кийизден жасалат. Анын 10дон ашык түрү бар. Сүрөттө силер көрүп турасыңар балдар түрлөрүнө. Чекеси бар, биринин оюсу жок, оюсу бар. Муну дагы биз кийинки сабактарда тереңдетип түшүндүрүп берем силерге. Аялдардын улуттук баш кийимдери. Шөкүлө, үкүлү топу, элечек, такыя, жоолук. Мынакей балдар, аялдардын баш кийимдери. Кыргыздардын кыздары чачын 40ка бөлүп өрүп, такыя же үкүлү топу кийишкен. Үкүлү топу кундуздан тигилген. Кызды күйөөгө узатар күнү ага шөкүлөнү кийгизишкен. Тойдон кийин жаш келинге жоолук салышчу. Көрдүңөрбү балдар? Ар бир баш кийимди өзүнүн мезгилине жараша, маалына жараша кийишет. Экинчи көнүгүүдөгү сүйлөмдөрдү туура көчүрүп жазгыла. Ак калпак кийизден жасалат. Тебетей суусардан жасалат. Шөкүлө парчадан жасалат. Элечек ак кездемеден жасалат. Эмне эмнеден жасалат. Эмнеден дан мүчөсүнүн варианттарын эсиңерге түшүрөсүңөр балдар. Ак калпак кийизден жасалат. Тебетей көрпөдөн жасалат. Топу тукабадан жасалат. Эмне эмнеден тигилет. Бул жерде дагы дан мүчөсүнүн варианттарына көңүл бөлүп жазабыз. Такыя тукабадан тигилет. Топу кундуздан тигилет. Шөкүлө парчадан тигилет. Элечек ак кездемеден тигилет. Дептериңерге булгабай сулуу кылып жазгыла. Жаңы сөздөрдү эсиңерде сактап калгыла балдар. Кийиз, парча, кездеме, тери, тукаба, көрпө, такыя, үкүлү топу, шөкүлө, жоолук, элечек. Үй тапшырма балдар. Биз жогоруда өткөн улуттук баш кийимдердин сүрөтүн тартып
жибересиңер мага балдар. Түшүнүктүүбү? Эркектердин баш кийиминен бирди, аялдардын баш кийиминен бирди. 2 сүрөт тартып мага жибересиңер. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта тургула балдар.